Акыйкат нерсе, Аллах Таала мусулмандарга көп амалдарды өкүм кылган. Ошол амалдарды аткара турган болсо, бейишке кирүүсүнө себеп, түбөлүктүү тозоктон кутулуусуна себеп, айтор акыреттен канча кыйынчылыктар болгон болсо, ошолордун баарынан кутулуусуна себеп болот ошо Аллах өкүм кылган амалдарды аткаруу. Ал эми ошол өкүмдөрдү аткарып жатып, эң эле көңүл бура турган нерсе бул адам ыхласка көңүл буруусу керек. Ошол амалды кылып жатып, эгер Аллах үчүн болбой турган болсо, анда ал амалдын кылууна эч кандай пайдасы жок. Эгерде мусулман пенде кичинекей бир амал кылды, ошол амалды кылып жатып Аллах үчүн кылган болсо, кыямат күнү ошол амалдын сооп сыйлыгы мусулман адамга толулук берилет. Ошол ыхластын кандай пайдалары бар жана ыхлас деп эмнени айтабыз, ошол туурасында бир аз кеп козгой кетебиз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн үммөтүнө корккон нерселердин эң эле коркунучтуу деп ушул нерсени баяндады. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Ахвафу ма ахафу алейкум ширкул асгар." Мен силерге корккон нерсемден эң эле коркунучтуусу бул кичинекей ширк. Тагыраак айтканда, ыхлассыздык. Ошондуктан амалдарды кылып жаткан учурда кичинекей ширкке кабылбастан, балким Аллах үчүн гана амал кылуу өтө зарыл. Аллах Таала хадиси кудусиде дагы мындай деп баяндады: "Ал-ихласу сиррун мин сирри истаудадухул калба ман ахбабту мин ибади." Ыхлас менин сырларымдан болгон бир сыр. Ошол сырды кайсыл пендеге кааласам, ошол пенденин жүрөгүнө салам деп. Демек, бул ыхлас дагы бул Аллах Тааланын товфиги, мүмкүнчүлүгү менен боло турган амал. Ар бир адам ошол кылып жатып эле ниетти түзүп алуусу мүмкүн эмес. Эгер Аллах ал пендеге мүмкүнчүлүк бербей турган болсо. Бул Аллах Тааланын эң чоң жакшылыктарынын бири ошол ар бир амалды ыхлас менен кылуу. Аллах Таала разы болгон пенделердин бири жана ошол эле сахаба радыйаллаху анхумдардын катарын толуктаган Али радыйаллаху анху элдер көрсүн үчүн амал кылган адамдын бир канча белгилерин айткан. Ошол белгилердин эң эле биринчиси яксулу иза кана вахдаху. Качан амалдарды жалгыз кылып жаткан учурда ошол амалдарга сустук кылат. Тагыраак айтканда, ошол амалды көп кылгысы келбейт, ошол амалдан кылуудан жалкоолонот, же болбосо ошол амалды кылуудагы жандуулугу өтө эле аз болот. Экинчиси яншуту иза кана ма'ан-нас. Адамдар менен болгон учурда ошол эле амалды жандуу кылат. Эң ыхлас менен кылат, жогорку деңгээлде кылууга аракет кылат. Жана үчүнчү белгиси язиду фил амали иза асна алейхи. Амалдарын көбөйтөт качан аны мактай турган болсо. Адамдар мактап, бул жакшы амал кылат, ар дайым мешитке барат, 5 убак намазын калтырбай окуйт, ар дайым Аллах жолуна чыгып турат, ар дайым берешендүүлүк кылат деген сыяктуу бир адамдардан мактоо уга турган болсо, ошол амалдарын дагы көбөйтүп, дагы жакшыраак кылууга аракет кылат. Жана төртүнчү белгиси янкусу иза замма бихи. Качан аны жамандаса, качан аны толуктоолорун айтса, качан ага жакпаган бир сөз айта турган болсо, анда ошол амалдарды көп кылган болсо ошону аз айтып, эгер бир канча эле иштерди кылган болсо, анда ошону такыр жокко чыгарып ийет. Ошондуктан Аллах Таала баардыгыбызды ушундай эл үчүн амал кылуудан баарыбызды сактаган болсун. Ал эми ушунун эле каршысы ыхластын дагы белгилери жок эмес. Эң эле биринчиси эң жакшы кылууга аракет кылат. Себеби ал эл үчүн кылган жок. Ал балким кайсыл жерде болбосун Аллах көрүп турат деп ошол амалдарды кылууда эң жакшы кылууга аракет кылат. Экинчиси кылгандан тажабайт. Адам мисалы садака берип жаткан болсун, же болбосо башка элдерге пайда жеткирип жатсын, же болбосо нафил намаздарды окуп садака берип жаткан учурда ошол нерсени кылуудан эч качан тажабайт. Жана үчүнчү белгиси милдет кылбайт. Билесиңби, баланча күнү ошол ишти мен сага кылып бербедим беле деп, ошол кылгандыгы Аллах үчүн болот дагы, ал өзү унутат, башкалар дагы билүүсүн каалабайт, анан милдет кылбайт. Себеби Аллах Таала мыйы Кур'ан-ы Каримде ошол милдет кылуудан дагы тосуп мындай деген: "Ба'да аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза." О иман келтиргендер, силер кылган жакшы амалдарыңарды милдет кылуу менен жокко чыгарып албагыла деп Аллах Таала ошол милдет кылуудан да тыйган. Ыхлас менен кылган адамдын дагы бир белгиси ошол амалды кылуудан эч качан тажабайт дагы, милдет да кылбайт. Жана төртүнчү белгиси ал адамга мактаса дагы, ал адамды жамандаса дагы, ал адамдын толуктоосун айтса дагы, ал адам бирдей Аллах үчүн кылып жаткан амалды эң жакшы кыла берет. Бул ошол ыхлас менен кылган адамдын төртүнчү белгиси. Жана ошол биздин заманга чейин бир падыша өткөн. Ошол падыша өзүнүн өкүмдарлык заманында ошол жерине көз жоосун ала турган чоң мечитти курууну каалайт. Ошол мечитти курганда мен өтүп кеткенден кийин адамдардын баардыгы ушул мечитти баланча падыша курсун деген ниет, деген максат жүрөгүндө бар эле. Анан жалпы элдерге жарыя кылат: ушул мечит курулуп жатып, эч бир адам эч бир нерсе салым кошпосун. Өкүм баардык адамдарга жетет, баардык адамдар биз салым кошпошубуз керек экен. Демек биздин падыша өтө чоң бир мечит курууну каалап жатыптыр, чоң бир мечит кургантат деп, жалпы эл ошол жерден мечит качан бүтөт экен, кантип курулат экен деп күтүп жатышат.
Анан ошентип күндөр өтүп бир аз убакыттар өткөн соң мечиттин курулуш иштери башталып дагы өтө чоң мечит болот. Ошол заманада андан дагы чоңураак мечит жок эле. Ошол мечит иштери курулуп жатып, айлар өтөт, жылдар өтөт. Ошентип көз жоосун алган мечит дагы курулуп бүтөт. Анан жалпы элдер ошол мечитти көрүш үчүн барышат, чогулушат, мечиттин ачылышы болот. Мечиттин ачылышында ошол падыша өзү да келет, катышат, жалпы вазирлери, аскерлери менен. Анан мечиттин кире беришине Баланчаев баланчадан мечит деп жаздырып койгон эле. Ташты чектирип, өзүнүн атын жаздырып койгон. Анан ошентип 1-2 күн өткөндөн кийин ошол падыша түш көрөт. Өзү мечиттин айланасында жалгыз жүргөн эле. Анан бир периште келип, ошол мечиттин кире беришиндеги баягы жазылган атты өчүрүп туруп, анан бир аял кишинин атын жазып, кайра ошол периште кетип калат. Анан бул түштү көргөн падыша түшүнөн чочуп ойгонуп, вазирлерин чакырып, вазирлерине өкүм берет. Силер барып мечитти карап келгиле, мечиттин кире беришинде кимдин аты жазылып турат? Вазирлери ошол замат барып мечиттин астына барса, падышанын аты эле жазылып турган эле. Анан кайрадан келип падышага кабар беришет. Падыша эч кандай кыжалат болбоңуз, мечиттин кире беришинде сиздин эле атыңыз баягы мраморго чегилип жазылып турат. Башка эч кандай ат жок дегенде падыша жүрөгүнө эне салып, менин атым жазылып турат экен деп. Андан кийин күн өтөт. Эртеси күнү кайрадан эле ошол түштө түш көрөт. Өзү кайрадан жалгыз мечиттин айланасында жүргөн эле, дагы бир периште келип, ошол атты өчүрүп, бир аял кишинин атын жазып кетет. Анан падыша кайрадан түшүнөн чочуп ойгонуп, бардык вазирлерин косуп жөнөтөт. Бүгүн да барып карап келгилечи, мечиттин кире беришинде кимдин аты жазылып турат? Анан баягы вазирлери барат дагы барып караса, мечиттин кире беришинде падышанын эле аты жазылып турат. Падыша эч кандай кыжалат болбоңуз, мечиттин кире беришинде сиздин атыңыз жазылып турат деп айткандан кийин, анан падыша кайрадан жүрөгүнө эс алып, 3-күнү күнү кайрадан ошол түштү көрөт. Бир периште келип, падышанын аты жазылып турган атты өчүрөт дагы, анан бир аял кишинин атын жазып кетип калат. Анан ошол учурда падыша ошол жерден акылдуулук кылып, баягы мечиттин кире беришине жазылып жаткан аял кишинин атын эстеп калат дагы, түшүнөн ойгонуп, анан вазирлерин чакырып, мага ушул аял кишини мага таап келгиле деп айтат. Анан вазирлери шаарды кыдырып, айылдарын баарын кыдырып отуруп, баягы аял кишини табат дагы падышанын алдына алып келишет. Падыша өзүнүн тактысында шаң шөкөт кийимдерин кийип отурган эле. Анан аял кишини алып келип астына отургузгандан кийин, анан падыша катуу үн менен айтат. Мен 3 күн катары менен ушул түштү көрдүм. Мечиттин кире беришинде менин атым эмес, сиздин атыңыз жазылып турат. Ошондуктан мечитке эмне салым коштуңуз деп мага ошол туурасында айтып бериңиз дегенде, баягы аял киши корккондугунан жок, мен эч кандай салым кошкон эмесмин деп айтат. Анан падыша аял кишинин коркуп жатканын көрүп, өзүнүн шаң шөкөт кийимин чечип, анан тактысынан түшүп, ошол аял кишинин жанына отурат дагы, мен коркутуу максатында, же болбосо эч кандай максатта айткан жокмун. Болгону мен сизден билгим келип жатат. Мен 3 күн ушул түштү катары менен көрдүм. Ошол түштө менин атымды бир периште келип өчүрүп, сиздин атыңызды жазып кетип атат. Ошондуктан сиз мечитке бир кандайдыр бир салым кошконсузбу, же эмне себептен ошо сиздин атыңызды ушул мечитке жазып атат, мен ошону эле билейин дедим. Деп айткандан кийин баягы аял киши ойлонуп туруп айтат, негизинен мен мечитке эч кандай салым кошкон эмесмин. Мечитке салым кошо турган менде андай мүмкүнчүлүк деле жок. Болгону бир окуя болгон. Ошол окуядан болушу мүмкүн, мен сизге муну кенен кесир айтып берейин деп окуясын улап мындай деди. Күндөрдүн биринде мен ошол мечиттин астынан өтүп бара жатып, мечиттин курулуш иштери болуп жаткан. Анан мен дагы ниет кылдым, жүрөгүмдө арман бар эле, мен дагы адамдар Аллахка сыйынып ибадат кыла турган мечит курсам деген жүрөгүмдө ниет бар эле. Анан ошол ниет ишке ашпагандыктан, мен ошол мечиттин курулуш иштери болуп жатканда, ошол арман жүрөгүмдөн ниет кылып, арман кылып, ошо өтүп кетип бара жатып, ошол усталардын ат арабасы менен байланып турганын көрдүм дагы, ат кишенеп жаткан эле. Өтө сусагандыктан кишенеп жаткан эле. Мен ошол жерде ниет кылдым да, ошол амалды Аллах үчүн кылсам, эгер Аллах менден кабыл кылган болсо, анда кыямат күнү мен Аллах бейишке киришиме, балким ошол амал себеп болуп калат деп, Аллах үчүн гана деп ниет кылып, анан ошол атка суу бериш үчүн ошол жерден чаканы издедим, чаканы таап, анан арыкка барсам, арыкта суу жок экен. Арыктын ичиндеги аң чөлөктөрдө бир аз топтолуп калган суулар бар экен, ошолордон чогултуп алып отуруп, баягы атка алып барып бердим. Ушул бергендигим Аллах үчүн гана болчу, башка эч бир нерсе кылган эмесмин. Анан кетип калдым эле. Башка эчтеке кылган эмесмин, балким ошол болушу мүмкүн деп падышага ошол окуясын айтып бергенден кийин, падыша ойлонуп туруп ошол жерден бир өтө чоң ибарат, өтө чоң үлгү алган экен. Канча чоң бир ишти кылгының. Эгерде Аллах үчүн эмес, жалпы элдер көрсүн үчүн, же болбосо элдер уксун үчүн кура турган болсоң, анда бул курганыңдын эч кандай пайдасы жок экен. Бирок кичинекей бир ишти кылгың, кичинекей бир амалды кылгының, ошол амалды кылып жатып Аллах үчүн кыла турган болсоң, анда бул амалдын пайдасы өтө чоң экен деп, ошол жерден өтө чоң ибарат алган эле.
Ошондуктан сиз менен биз дагы кичинекей амал болсун, чоң амал болсун. Негизи амалдардын кичинекей чоң каралбайт. Бирок адамдардын салыштыруусуна караса кээде кичинекей болуп калат, кээде чоң болуп калат. Ошол амалдарды Аллах үчүн гана кыла турган болсок, ошол амалдардын пайдасы өтө чоң. Кыямат күнү Аллах таала бейиш менен сыйлоосу бул анык нерсе. Ошондуктан ата бабаларыбыз да мындай деп айтып кеткен: өз ишиңди аткарсаң жакшылап, ак эмгек дайыма бааланат деп. Ар кимдин өзүнүн иши бул деген жакшы амалдары. Ошол амалдарын жакшылап аткара турган болсок, Аллах таалам кыямат күнү ошол амалдарыбызды сөзсүз баалап берет. Аллах таалам бардыгыбызга кандайдыр бир амалдарды кылсак дагы Аллах үчүн кылууга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.